Демек, балбандар килем үстүндө тааныштыралы кызыл трикочон Нурмолдо Анарбеков, спорт чебери 25 жашта, добусу ТР деп жазылган. Ал эми Талас Данияр уулу 20 жаштагы балбан. Ал ЛШЛ деп бул жакта спорт клубун көрсөткөн. Айтып барганча дагы эми бул жерде эң негизги балбандар өз чеберчилигин килем үстүндө кандай көрсөтөр, мына ошол бизге кызык болуп турган учур. Канча дагы бат жана кооз тез жардам жеңишке жете алабы деген дагы чоң бир суроо турат. Ошого албетте бул кармаштан кийин дагы сиздер менен биргеликте жооп алып көрөбүз. Азырынча мынтип өзүнүн алгачкы аракетин ийгиликсиз көргөн Талас Данияр уулу жана анын жыйынтыгында ал каршылашына алгачкы упайларды алдырды. Бирок жаман эмес, дал ушундай ачык, айкын, эркин, коркпой кармашуу балбандардын мындан ары дагы күрөшүүсүнө толук мүмкүнчүлүк берерин байкап көрөлү. Айтор ар бир жүрүш, ар бир кармаштар өзүнүн ыңгайлуулугуна мыкты мүмкүнчүлүктөрдү дагы берет. Нурмолдо Анарбеков ашыккан жок азырынча, 25 жаштагы балбан. Буга чейин дагы бир нече ирет күрөшүп жүргөн. Ал 55 мүнөт номурда жыйынтыкталат. Дагы кийинки баскычка Нурмолдо Анарбеков чыгат. Албетте Анарбеков буга чейин жеңишке жеткен Дастан Мейманов менен 1/16 финалдын алкагында күрөшөт. Биз болсо килем үстүнөн Бекжан Талайбеков менен Эрмек Маматкуловду күтөбүз.